онлайн окуу программасы бизге более удобный болуп атат да. Себеби бул жакта биз онлайн китептерди окуйбуз, онлайн биздин тарых адистиги болгон үчүн бизде онлайн хронологиялар, инсандар жөнүндө маалыматтар, карта боюнча дагы биз онлайн окуп жатабыз жана дагы мындан сырткары дагы ар түрдүү жаңы программалар менен иштегенди үйрөнүп жатабыз. Окуу жайда окуу менен онлайн окуунун айырмасы кандай болуп жатат? Негизинен окуу жай менен онлайн окуу деле өзүнүн эффективдүүлүгүн берип жатат. Мында биз көптөгөн программалар менен иштегенди жана дагы жаңы нерселерди үйрөнүп атабыз. Бирок окуу жайда окуган көбүрөөк өзүнүн результатын жакшы берет деп ойлойм. Себеби телефон менен окугандан караганда эжеке менен баарлашып окуган более эффективдүү болот деп ойлойм. Мында сабактар негизинен түшүнүктүү эле болуп жатат онлайн окуу программасында. Көптөгөн эжекелер ар түрдүү тесттик суроолорду киргизишип атайын программалар менен. Ошону менен сабактарды бышыктап же болбосо сабакты актуалдаштыруу максатында ар түрдүү методдор менен, жаңы методдор менен колдонуп жатышат. Чындыгында мага бул онлайн окутуу программасы жакты. В принципе, отлично придумано для того, чтобы мы не отстали от программы учебной. И трудностей пока никаких не создавались, но для студентов от дальних регионов появлялись затруднения. В итоге я хочу сказать, что мы отменно все уроки проходим, все лекции, видеоконференции, видеоуроки, а также лабораторные, практические занятия. Я очень благодарна всем нашим учителям за то, что вы так стараетесь для нас. Берегите себя, оставайтесь дома. Спасибо за внимание. В основном мы обучаемся в приложениях таких как Zoom, мультиурок, Classroom и так далее. Было бы хорошо, если бы находились во время обучения в стенах вуза, но, как говорится, у монеты есть две стороны. Во время дистанционного обучения многие научились пользоваться интернет-ресурсами, многие подружились с техникой, как говорится. Сидя в карантине, многие родители, а также обучающиеся, поняли, осознали ваш сложный труд. Пользуясь моментом, хочу вас поблагодарить. Спасибо вам, наши дорогие учителя, за знания, за заботу и за вечный стимул. Бул аралыктан окуунун бирден бир артыкчылыгы биз студенттер убактыбызды үнөмдөп 100% өзүбүз даярданып, өзүбүз тапшырма аткаранга туура келет. Ошон үчүн бул өтө чоң жемишин берет деп ойлоймун. Жана дагы ушул бардык студент досторумду аралыктан окууга активдүү катышууна чакырамын. Учурдан пайдаланып биздин мугалимдерибизге жана саламаттыкты сактоо кызматкерлери, орган кызматкерлери, ошондой эле эң негизги биздин врачтарыбызга ыраазычылык айтамын. Жалпы кыргыз элине кайрылуум, урматтуу ата-энелер, окуучулар, ушул карантин убагын пайдалуу өткөрүп, китеп окуп, жетишпеген, бүтпөй калган иш-аракеттерибизди бүтүрүп алууга чакырамын. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.